Ушанак эле тамырлаган сөз чай ичесин. Бишкекте аял киши милиция кызматкерине 10 000 пара берип жаткан жеринен кармалды. Эми сиз өзүңүздү акылдуу сезбеңиз. Бишкекте дронун жардамы менен эреже бузган айдоочулар аныкталып, айып пул салынууда. Акырын эле айдасаңар болбойбу? 2 адамдын өмүрүн алды. Жүрөк ушун алган жол кырсык боюнча дагы бир видео тарады. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө. Видеонун астындагы видео караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстандан жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Onlar sekinleyde vergile sekinle. Onlar sana motor отдельный zaten. Xitaylar özü Xitayda etkenler. Başı çok. Motor saçılıp etti. Чай ичесиң. Бишкекте аял милиция кызматкерине 10 000 сом берип жаткан жеринен кармалды. Бул тууралуу Свердлов Риптен билдиришти. Тергөө кызматынын тергөөчүсү кайрылып, козголгон кылмыш ишин кыскартуу максатында 10 000 сом сунуштап жатканын айткан. 14-май күнү 1960-жылы туулган жаран Бишкек шаарынын тергөө кызматынын бөлүмүнүн иш бөлмөсүндө 10 000 сом акча берип жаткан жеринен кармалган. Аталган факты пара берүү менен кылмыш иши козголгон деп айтылат маалыматта. Саламатсыздарбы, урматтуу Россия Федерациясында эмгектенип жүргөн мекендештер, Россиянын аймагында көзөмөл күчөтүлүп массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документиңизди тактап алыңыздар. Регистрация СНИЛС, ОМС, ТМС ининен эмгек келишими, медкнижка, башка тилге которуу, Сахаровага карточка, кара тизмеден текшерүү баары мыйзамдуу түрдө жасалат. Иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону 8977 577 38 62. Kara Mercedes sarmaz, kara Mercedes'te. Обочина çıktı, kara Mercedes sarmaz. Дронун жардамы менен жолдон чыккан жолоочуларга айып салынууда. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы оңдоп түзөө иштери жүрүп жаткан Бишкек Токмок унаа жолуна дрон учуруп, жол эрежелерин бузган айдоочуларды аныктоодо. Кээ бир айдоочулар өздөрүн өтө акылдуу ойлошуп, жолдордун оңдолуп, түзөлүп жатканын, унаалардын тезилип, жай жүрүп жатканын көрүп туруп, башка айдоочуларды көзгө илбей, жол жээгине чыгып, жолду чаңдатып айдап, кайра унаалардын катарына кошулган учурда жасалма жол тыгындарын пайда кылышууда. Бул көрүнүштөрдүн бардыгы асмандагы дронун жардамы менен аныкталып, айдоочулар токтотулуп, тийиштүү айып пулдар салынууда. Урматтуу айдоочулар, жолдорубуздун жаңыдан салынышы, өзүбүздүн жүрүү кыймылыбыздын жакшырышына алып келерин эске алып, сабырдуулук, чыдамкайлык, түшүнүү менен кабыл алып, жол эрежелерин так сактооңуздарды өтүнөбүз. Bu boyunca mizanda karalgan turuştu. Protokol çıkarız, bakıl bu.
Айбек Карымов үйлөнгөнүн айтып жубайын тааныштырды. Эмгек сиңирген артист оончу аткаруучу Айбек Карымов үйлөндү. Бул тууралуу ырчы өзүнүн концертинде элге билдирди. Ырчы жубайын элге тааныштырып жүгөнттү. Булак себепкери. Унитаздын ордуна чака коюп коюшуптур. Рита Карасартова абактын шарты боюнча. Абактагы укук коргоочу Рита Карасартова камоо шарттары боюнча кат жазды. Анда убактылуу кармоочу жайдын абалын сүрөттөп, мамлекеттик кызматка бара жаткан жетекчилерди ушундай шарттарды көрсөтүү керектигин белгилеген. Бул жолкусунда ысык-ата ивисине алып барышты. Эртең мененки саат 4:00 камерага киргизгенде эле Заранын жети урду. Көрсө унитаздын ордуна чака коюп, туалетке эртең мененки 8:00 жана кечинде 20:00 гана чыгарат экен. Эптеп 8:00 чейин чыдап, кызматкерлерден тряпка алып, шыпырып, тиги чаканы бошотуп, жууп алдым деген Карасартова. Булак Арча медиа. Кант Бишкек унаа жолунда рейд жүрдү. Кант Бишкек унаа жолунда жол эрежесин бузуулар катталды. Учурда Кант Бишкек унаа жолунда оңдоо жана реконструкциялоо иштери жүрүп жатат. Жол кыймылы убактылуу бир тилге боюнча жүргүзүлөт. Бул айдоочулардан өзгөчө тартипти жана жол эрежелерин сактоону талап кылат. Бирок буга карабастан айрым айдоочулар жол эрежесин бузуп, жолдун жээгине чыгып, жолдо коопсуздукка коркунуч келтиришет. Буга байланыштуу бүгүн Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин, ЖККБнын жана Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин, ЖККБнын Чүй облустук башкармалыгынын кызматкерлеринин катышуусунда профилактикалык иштер жүргүзүлдү. Ассаламу алейкум кыргыз элим. Биз YouTube каналына чыкканыбызга 2 жума болуп калды. Сиздерге ушул отчет берип коеюн дегенбиз. Сиздерден түшкөн каражат 220 000 сом акча чогулду. Ушул балама Туркия мамлекетине барыш керек болуп атыр. Ошого себептен 10 000 дагы АКШ доллары жетпейт. Ошол балам ДЦП болуп ооруйт, смешанная гидроцефалия. Ушу балам жакшы болуп кетсин. Сиздерден суранат элем. Сиздер ушу кайрымдуулук бизге ушинтип акча чогултуп бергениңиздерге чоң рахмат. Балам аягып кетсин, мектепке барып, эл катары кошулуп. Бизден кайтпаса да Аллах Таалам өзүнөн кайтсын. Сиздерге чоң рахмат. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Дагы да болсо сиздер бар экенсиздер, биздер да барбыз. Ушу балам жакшы болуп кетсин, Түркия мамлекетине барып, жакшы болуп аягып кетсин дейм. Бардык карталар өзүмө караштуу. Мбанк картам 0700 47 49 48 Айзат А деп чыгат. Россия өлкөсүнө котором дегендер Сбербанк бар. Акыркы номери 7807 Кундуз Ай деп чыгат. Өзүмдүн сиңдим болот бул. Бизден кайтпаса да Аллах Тааламдан кайтсын барыңыздарга.